жаңы жылга жаңы кадам, жаңы план түзөм деп айтуу жаңы жылга майрамга шерик кылган болому устаз? Мусулман баласы антип айтпаш керек. Мусулман баласы жаңы жыл эмес, мусулман баласы күнүнө жаңы кадамда жүрүш керек. Күнүнө Кудай Таалага жакындап, жакшы иштер менен алек болуш керек. Жаңы жыл деген бул мусулмандардын майрамы эмес. Мусулмандардын эки эле майрамы бар. Курман айт менен Ороз айт. Анан кичинекей жума майрамы, жума күнү болсо ошо намазга барып, таза барып, ошентип майрамдалат. Курман айт, Ороз айтта болсо өзүнүн белгилүү болгондой майрамдары, ибадаттары бар. Мына ошо менен гана мусулмандар чектелет. Мусулман андан башка дин исламда эч бир майрам аты жок. Баланча күнү дейбизби, эгемендик күнү дейбизби, аялдар күнү дейбизби, энелер күнү дейбизби, эч бир майрам жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мадинага келгенде ошол жерде сахабалар 2 күндү майрамдашчу. Анан ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сурайт: "Бул эмне күн?" дегенде, "Ушул 2 күндө биз ошо көңүл ачып, ойноп күлүп майрамдайбыз" дегенде, пайгамбар айткан: "Аллах субхана таала ошол 2 күн ордуна мындан да жакшыраак болгон силерге 2 күндү берди. Бул Курман айт менен Ороз айт менен Курман айт" деп айтып кеткен. Ошондуктан мусулмандар ушу менен чектеш керек. Жаңы жыл деген бул биздин майрам эмес. Жаңы жылдан тилекке каршы жөн эле майрам катары өтпөй, канча деген жаман иштер кошулат. Көптөгөн үйдө ичимдик ичилет. Ислам дининде ачык айкын арам болгон ичимдиктер ичилет. Аял эркек аралашат. Ар кандай зөөкүрлүк жаман иштер болот. Аны менен чектелбестен элдин акчасына дагы зыян келтирет, ысырапчылык болот. Мамлекетте чыгым болуп атат. Мына быйыл Кудайга шүгүр жакшы кабар угуп калдым. Быйыл өткөрүшпөйт экен. Бул жакшы нерсе, ошого жумшала турган акча жетим жесирлерге жумшалат деп угуп калдым. Ушул чын болгон болсо, бул жакшы нерсе. Буга чейин эле ошондой болуш керек эле. Такыр эле негизи эле ошондой болуш керек. Ушинтип уланыш керек. Жаңы жыл атты деген нерсе болбош керек эле. Мына жаңы жыл деп мамлекеттин бюджетинен канча деген акчалар короп атат. Миллион акча короп атат. Корогон аз келгенсип, ошонун аркасынан канча чыгым болуп атат. Ошол жанагы площадка же башка жерге чогулабыз деп мамлекеттин элдин жери ошого мусорго толуп, анан ошол күнү өлүм да катталып, кээ бирөөсү арак ичип тоңуп өлүп калгандар бар. Үйүнө жетпей калып. Жанагы бузук иштер, зына болгондор канча, кылмыш, уурулук катталган канча. Мына буга чейин көптөгөн статистикаларды окуп көрсөңүздөр, кабарлардан мында кандай кырсыкта болгон. Ошонун баары мына ошол жаңы жыл күнү же башка майрамдарда көп катталат. Ошондуктан мусулмандар динин билбей, өздөрүнүн динин таштап башка нерсеге умтулган болсо, ошонун аркасынан ошонун кесепетине көптөгөн зыянга учурушат. Ошондуктан мусулман баласы эмне болуш керек? Акылдуу болуш керек. Эл кылып атат, эл айтып атат деп эле кыла берген болбойт. Ар ким билген адам өзүнө амал кылыш керек. Өзүнүн жеке башы үчүн, жеке жаны үчүн, үй бүлөсү үчүн амал кылыш керек. Үй бүлөсү укпаса өзү амал кылыш керек. Үй бүлөсү угуп кабыл ала турган болсо аларга айтып жеткириш керек. Мына ошондо биз анан ушундай балия жаман нерселерден кутулабыз. Бул өтө жаңы жылдын жанагы туура эмес болгон нерселери, зыяндары, кесепеттери өтө көп. Балким ошо кээ бир ата эне ошо жаңы жылда эми жаңы жыл эмеспи деп туруп, ошо ичимдик болгон, спирт болгон, жана шампанский деп коет го. Ошону шампанды ошо күндөрү жаш балдарына, кичинекей балдарга чейин ичиришет. Жаңы жылда эмне болмок эле уртап коюшсун, анан ооз тийип коюшун көрдүңүздөрбү? Ошо керек болсо балдардын аң сезимине чейин таасир этип, ошо алкогол ичимдигин ошо балдарына чейин ушул күнү берип атышат. Мындайча айтканда, бул күнү аябай шайтан көп ойной турган күн. Жаш балдарыбыз ушу жомокторго ишенип бүткөн, аясата келет, анан аны ээрчиген синегуручка келет, анан бизге мындай болот, анан тигиндей болот деп көп нерселер катталат, жаман нерселер. Ошондуктан мусулман бир туугандар азыртадан өзүңүздөрдү тарбиялап, балдарыңарды, жакындарыңарды туура нерсеге тарбиялап, ушундай нерселерден тыйыш керек. Анысы деле адам баласынын күнөөсү толтура. Анан дагы кошумча ушундай нерселерди аткарып алып, чыгымга учурап турбайлы. Аллах субхана таала баарыбызга туура жол көрсөтсүн.